Так, 32 минут 1033 рублей. 5 коебуз. Дальше кеттик. Так, 13 минут 559. Дальше кеттик. Так, 26 минут 871. Оставим. Кейинки заказга кеттик. Так, 15 минут 35 секунд 450 рубль. Так, кейинки заказ ушли, загарайлычы. Все, кейинкиге кеттик анда. Так, 16 минут 17 минут 503 рубль. Вот, чай içip alıp az дальше улантабыз. Пробкада такалып калдык. 50 минут 1116. Екі заказ берген эле. Кейинкиге кеттик анда биз. 56 минут 1265. Кар жауып атат. Биякта сүрөткө түшүп атат. Так, 53 минут 1213. Пробкага такалып калдык. Канчалык турабыз пока? 5880. Короче, 1 saat 10 minutta geldim. 1485. Пробкада катып калдык, Пробкада катып калды вообще. Бутова кирер жерде вообще как всегда пробка. Так, пока ушундай заработок 6993, 7000, 11 заказ. 1:30 чыккам, азыр саат 10:47 өттү, кечки 22:47. Вот, если парк боюнча интерес кылсаңар, паркта сертификация бар, өзүм жооп берем, бүт барына. То есть никакой азыркыдай жана партнер деген андай жок бизде. Только өзүбүздүкү. Сертификациядагы таксиде иштегендер билет. Бардык эле паркка бере бербейт. Выплатасын задержка албагандарга бүт требованиясына жооп берген паркка гана берет, мисалына. Биде галочка турат. Так, вывод болсо 24/7 через Jump Taxi. То есть любой каалаган убакта 14500 рубльга чейин ар бир 15 мүнөт сайын чыгара берсе болот, мисалы. Просто банк лимит коюп койгон. Мисалы 20 миңди сразу чыгара албайсың бир заявка мененчи. Максимально 14500, бирок 15 мүнөт өткөндөн кийин кайра эле ошол 14500'дү эме заявка берсең болот да. Ошол пока ошолун тартып турайын. Если так 10дон биянда тартылбай калсам, кийин эртең жүктөп коем. Пока азыр бир 2-3 заказ кылып үйгө кирем деп ойлоп турам. Пока коэффициент прям жирный болуп келе элек, конечно.